учурда июнь айынын башында өлкөнүн түштүгүндө Ош кок алаңы тутанат. Кыргыздын ар бир эле патриот жараны сыңар Садыр Жапаровдагы Ош окуясындагы жүрөк канаткан жагдайларды угуп, айрым суу жүрөк саясатчылардай болуп, борбордо бөгүп жатып албай, патриоту катары Ошко барып, кок алаңды токтотуунун бар аргасын издейт. Ошентип 2010-жылдагы туруксуз абал күтүлбөгөн дагы кырдаалдар, андан кийинки парламенттик шайлоолор ыраат менен өтөт кетет. Өлкөдө парламенттик башкаруу системасы орноду делинип, мыйзам боюнча өлкөнү башкаруу вазифасы парламентке жүктөлөт. Ал убактагы бийлик өзүнүн башкы кадамдарынын бири катары өлкөдө сот реформасын жүргүзүү керек деп, өлкөдө сотторду тандоо кеңеши түзүлөт. Парламент буга активдүү катышып, Жогорку кеңештеги сот, укук маселелер жана мыйзамдуулук комитетинин башчысы депутат Садыр Жапаров да бул ишке бийлектүү киришип, соттор менен чогуу чараны иштеп, сот реформасын алдыга жылдыруу багытында ал жетектеген комитет 5 мыйзам жазып, ал долбоор парламенттин кароосунан өтүп, президент дагы кол коет. Сотторду тандоо кеңеши биринен сала бирин сотторду тандап, иш акырындык менен болсо дагы уланып жүрүп отурат. Ал арада эл ичинде Садыр Жапаров сотторго басым жасап жатыптыр, өзүнө баш ийген сотторду кызматка алып келгени жатыптыр деген сыяктуу ар кыл кептер аралап, анан бир күнү жаалданган адамдардын тобу жогорку кеңеш жайгашкан Ак үйдүн имаратына жумуш башталып эле эртелеп келип тосуп туруп алышат. Атүгүл комитет жетекчиси Садыр Жапаровду ал ордунан алуу боюнча маселени добушка койдурушат. 2 рет добушка коюлуп, 2 жолу тең бул маселе колдоо таппайт. Кийин соңу Ак үйгө уюшуп келип нааразычылык билдирген адамдар ким экени, аларды ким уюштурганы анык болгон соң, Садыр Жапаров ал чындыкты парламентте ачык айтып шардана кылат. Кыргыз эли шибегени капка ката албайсың деп коет. Ошол күнкү сессиядан кийин мен бул митингдин катышуучулары менен бирме-бир жолугушуп, bir топ кызык маалыматтарды алдым. Көрсө 6-7 апрелдеги окуялардын активдүү катышуучуларын таластан президенттик аппарат атайын чакыртышыптыр. Шылтоосу парламент ыңкылаптын катышуучуларынын жеңилдик бере турган статусун мыйзамдаштыргандан баш тартып, ал аз келгенсип экс-министр Бакыт Калиевди абактан бошотуу максатында сотторго кысым көрсөтүп жатыптырбыз. Мына ушундай жалган маалыматка алданып калышканын митингке келгендер айтып беришти. Элдин санын көбөйтүү үчүн Лев Толстой көчөсүндөгү эмгек биржасынан бир топ адамды, ага кошумча бюджет кызматкерлерин чыгарышкан. Таластан келген азаматтар кимдир бирөөлөр аларды арам саясий максатында пайдаланып жатышканын кеч түшүнүшүп, абдан нааразы болушту. Данияр Тербишалиев коллегабыз бул нааразылыкты жабуу максатында Дасмия ресторанында 70-ке чукул кишиге сый тамак уюштуруп, ал жерде жеке өзү болгон. Чайдан кийин таластан келгендер кайра кеткенге жол кире талап кылышканда, Каптагаевдин тегерегиндеги балдар 4000 сомдон карматышкан. Жашырган эмне? Бул спектакль толук бойдон президенттик аппарат жетекчиси Эмилбек Каптагаев тарабынан түздөн-түз уюштурулган. Муну далилдей турган күбөлөр, фактылар толук жетиштүү. Ырасында эле жогорку кеңешке жаалданып киришип, Садыр Жапаровду кетсин дегендерди Ак үйдө отурган эле үлкөн кишилер уюштурганы, ошол акцияга чыгуу үчүн кимге канча доллар бергени, ким министр башы менен айрым депутаттарга бут тоскону, телефон сүйлөшүүлөрдө белгилүү болуп, ошол аудио Садыр Жапаровдун өзүнүн колуна тийип, чындык белгилүү болот. Ак үйгө жулунуп келгендердин арасында ким турганын, ал акция кандай негизде уюшканын төмөнкү аудиолордон баамдоо анчалык кыйын эмес. Алло, Өлкө кандай? Assalomu alaykum, жакшы кандай. Биринчи эле саат 10-да балдарын алып бардым, эмеге келдилер. Ак үйдүн астында. Балдарды алып? Бармайт. Эмне болду? Митинг кылабыз. Кыскырабыз анан. Эмне боюнча? Садыр Жапаровду кет дейбиз. Садыр Жапаровду? Садыр Жапаров эмес, соттор боюнча. Эмне туура эмес кылат деппи? Алло, Коңжубеке. Мо западный жакта толтура депутаттар турат, Турсунбеков тыгылар. Ошолорду киргизип немет койбойсузбу? Азыр келем. Западныйда турат. Хорошо.
Рездиктанкына жол ачык да сразу. Мен балдырмадан башка эстикада эле койсун. Конфликт барбай турсун да, мында жана кыйкыра берет. Жана Айкул Алатоонун балдарын астына коебуз, алар мына кыйкырып өкүрүп эме кылып турушат да. Хорошо? Хорошо. Ошону айтып коеюн дедим. Азыр Каптагай башталат. Булар вообще эртең менен саат 7-8-деги мисалан койду 9:30, 10дон баштайбыз да. 10до башталат. Мен бардым да баш көз болуп карап берип турам. Адекилер жана кыйкырып анын ичинде отмен кетсе анда нормально. Каптагай жана $1000 берди балдаргачы. Таластанда бир 100 бала келбедиби? Ошол. Азыр чуркаш беришет мына берчи. Супуга кыйын такканга. Ошон жана айтып сиз бериңиз кеңеш коеюн деген. Ошо мен билем. Анда всё, давайте. Министр МВД сүйлөшүп атат пикетчиктердин диги главари менен. Чалып атат Ырсалиевке. Байке билесиз да эртең пикетке чыккан атабыз дейт. Канча бала чыгасыңар дейт. 1000ден ашык чыгабыз дейт. Каптагаев бизге $1000 берди дейт. Дагы жетпей атат, бир аз тамак ашка чуркап балдар акча издеп жүрөт дейт. Билесизби? Ооба билем деп чыга бергиле деп атат. Чыкпагыла, мирный митинг уюштургула, же болбосо мамлекетте тынччылык орносун дегендин ордуна мына отурат министр. Эгерде укуңар келсе, мен сизге берип коеюн, же болбосо эртең сиз айтпадыңызбы, факты бар, эртең коюп беремин деп. Мен сизге берейин, мына эгерде мени калп айтып атат десеңер, угуп койгула. Мына ушундай министрлер отургандан бизде кантип стабилдүүлүк болот? Садыр Жапаров өзү белсенип чыныгы калыс, көз карандысыз соттор келсин деген ниетте болуп жаткан, сотторду тандоо кеңешинен тандалып өткөн соттор негедир а кездеги президент Роза Отунбаевага жана анын жан жөкөлөрүнө жакпадыбы? Айтор Ак үйдө сотторду тандоо боюнча өзүнчө сынак белгиленип, соттор төрдө отурган Роза Отунбаева, Нарымбаев жана Эмили Каптагаевдардын сынагына катышып, ал соттордун жооп бергендери шылдың катары көрсөтүлүп, мамлекеттик телеканал аркылуу өзүнчө эле шоу болуп көрсөтүлөт. Судья Шерматовдун талапкерлиги Өзбекстандын сот өндүрүшүн билбегендиги үчүн өтпөптүр да. Таң калыштуу. Биз эмне жарандарыбызды Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык соттойбузбу? Судья Абдрахманованы алалы. Телешоунун демилгечилери анын талапкерлигинен жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердеги сот системасынын реформалоону жакшы билбегендигинин айынан баш тартышыптыр. Мен ойдон чыгарып жаткан жокмун, урматтуу депутаттар. Бардыгы мына президент кол койгон, өзү сотко жөнөткөн кагазында турат. Телешоуну уюштургандардын логикасына караганда Абдрахманова сот өндүрүшүн чет мамлекеттердеги сот реформасынын жыйынтыгына жараша жүргүзүшү керекпи? Бул акылга сыйбаган жорук. Судья Жамангуловага болсо, жогорку соттун интернет сайтын дайым окуп турбаганына байланыштуу жок дешиптир. Бул судья өзү жогорку соттун судьясы экен. Бул системаны экзамен алгандардан 10 эсе жакшы билет болуш керек деп ойлойм. Бул жагынан алып караганда сайтты окуу эмне кылат? Эгерде күндө өзү ошол кашада болуп атса, бул жогорку кеңештин депутатын сен парламент радиосун дайыма укпагандыгың үчүн мандатыңан ажыратабыз деген менен барабар болуп жатпайбы? Судья Курманованын документтери эч себепсиз кайтарылган. Болгону Бишкек шаардык сотунда иштеши керектиги айтылыптыр. Бишкек шаардык сотуна барып иштедиптир да. Качантан бери президенттик аппарат кимдин кай жерде иштеши керек экендигин чечип, сотторду тандоо кеңешинин милдетин аткарып калды эле. Же булар сот системасы жаатында жаңы мыйзамдардан кабардар эмеспи? Кызыгып болсо да көз жүгүртүп койгондон эриништиби? Дагы бир кызык мисалга көңүл бурсаңыздар. 3 судья бир ишти карап чечим чыгарышат. Президенттин комиссиясы бул 3 судьянын экөөсүн артка жөнөтүшүп, бирөөнүн талапкерлигин жогорку кеңешке жөнөтүшөт. Бул эмне деген логика? Адилеттүүлүк жана мамлекеттик кызматтын принциптери кайда калды анда? Менимче бул жерде бир гана логика иштейт. Өзүбүздүкү жана бөтөн деген. Мындан башка булардын аракеттерин түшүндүрө албайм. Парламент трибунасында туруп алып Садыр Жапаров сот реформасы болсун деп демилгелеген тараптардын эсине чыныгы реформа болсун десек, соттор эркин болушу керек. Эч бир тарапка бийликке да көз каранды болбошу керек. Сот реформасынын маани мазмуну ушунда экендигин эскерткен. Жаңы мыйзамдар боюнча соттор чындап эркин болушат. Бул бийликке жакпаган көрүнүш. Ошондуктан күчтөрүнүн жетишинче каршылык көрсөтүшүүдө. Кээ бир жерде алар адилеттүүлүктү бурмалап, мамлекеттик кызматтын зордук зомбулугун көрсөтүп келе жатышат. Биз эмне үчүн сот реформасын баштадык? Биз соттор бийликке, коррупцияга жана акчага көз каранды болбосун дедик. А бийлик болсо, сотторду дале болсо биз тандайбыз дейт.
Эгер андай болсо, бул реформанын зарылдыгы барбы? Садыр Жапаров жетектеген комитеттин сот реформасы тууралуу 5 мыйзамы өз учурунда парламент тарабынан колдоого алынып, президент кол койгону менен кийинки парламентте ары тарт бери тарт болуп, коалициялык ызычуулар менен коштолуп, кийин Садыр Жапаров куугунтукка алынып, абакка олтургузулуп, ал сунуштап өткөргөн 5 мыйзамга бийликчил күчтөр өзгөртүү толуктоолорду киргизип, өздөрүнө ыңгайлуу мыйзам кабыл алып, сот тармагында илгери Акаев, Баки убагындагы эле көрүнүш кала берди. Президент Алмазбек Атамбаев али күнчө сот реформасы болбогонун моюнга алып, сот жаатында реформа кылуу керек деп какшанып келет. Соттук реформа кылайын десек, бизге мыйзам жол бербей атат, ачык айтып.